Жумагүл Барктабасова «Куткаруучу» аңгеме. Аруке терезеден сыртты көзүн албай карап турду. Кандай кооз. Көк асман, бир тал булуту жок чексиз мейкиндик түпсүз болуп көрүнөт. Алыста турган көп кабаттуу үйлөр жанына барсаң, менсинип, кеңки чатырасы асманды челип турган менен, бул жерден баксаң, кыпындай эле ак ала так болуп, андан берки талалар жашыл жамынап керемет. Кечкисин бул көрүнүш андан да кооз. Бишектин жарыктары жылдыздар жерге кулап түшүп калгансып жайнап, бир укмуш десең, жылтыр жултур этишип, акак шурулардай азгыратта турат. Бирок кыштын ызгаардуу суугу келгенде, калаанын үстүндө калдая каптаган кара түтүн пайда болуп, бул сулуулукту кайдадыр жашырып салат. Ал тургай анын бар экенин да унуткарып коесуң. Өзгөчө көңүл чөгүп турганда карасаң, ыйлаганы келтирет го чиркен. Арукеге өз бөлмөсүнүн дубалтары эмнегедир жакпай турат. Болбосо ушул дубал кагазды апасы менен барып, дүкөндөрдү түрө кыдырып жүрүп алган. Быйыл чоңоюп кеттиби айтор. Көз карашы, жүргөн турганы такыр өзгөрдү. Көрсө чоңдордун турмушу ушунчалык көңүлсүз болот экен да, деп койду 15ке эми чыккан кыз. Колундагы телефонун көзгө кылып көрүнүп атып. Телефонда аны чоктой кызыл чаштарын төбөсүнө жыйнаган, ак жүздүү, калың каштуу, сурмасы жок чоң көздөрү жайнаган кыз карап турду. Анын сырткы көрүнүшү түйүлгөн чачынан баштап, койкоюп көкүрөгүн көтөрүп турганы бутунун учу менен чуркаган бийчи кызды элестетет. Кыз ага бирде жылмайса, бирде кабагын түйүп, бирде оозун чурмуйта чоюп коет. Чын эле, София менен сүйлөшөйүнчү, деди көчөт кыз бир кезде өзүнчө кубанып. Телефондогу чакыруулардын ичинен бат эле анын номерин таап алды. Мына кубакай жүзүнө кырдач мурду, бийик кабагына көк деңиздей көздөрү жарашып, чачтары сары алтындай жаркыраган жайдары кыз чыга калды. Кандай, София? Салам. Көңүлүң кунакпы? Эмне жаңылык? Баары жакшы. Бүгүн тайжем менен сейилдеп шаар аралап келдик. Ал апам дайыма мага сатып берчү балмуздак алып берди. Эмнегедир апама окшотуп жибердим. Балким мен аны жөн эле жаман көрүп жүргөндүрмүн. Сөзсүз, ал сага чоочун адам эмес да. Бирок мен кээде өзүмдү ага ашык баш жүк болуп жүргөндөй сезем. Балким мурдагыдай эле балдар үйүндө калсам кандай болот эле? Директордун баласынын абийирсиз аракети болбогондо, ошол жерде эле жүрө берет элем. Ал окуя балдар үйүнүн астын үстүн кылбадыбы? Мен бүлдүргүч окшойм, башкалардай болуп, эч кимге эч нерсе айтпай жүрө берсем, балким баары бактылуу жашай бермек. Софиянын жүзүн кайгы басып, жанагы жайнаган көздөрүнүн оту өчө дайынсыз жоголду. Сен баарын туура кылгансың. Андай акмактар аyoогу татыксыз. Сени зордуктоого аракет кылган ошол айбан да, анын атасы да, уялбай туруп сени караган энеси да, баары абийирсиз немелер. Сен болбосоң, алардын анык жүзүн эч ким көрмөк эмес. Бул досу менен Аруке 1 жылдан бери байланышып келет. Алар онлайн оюнда таанышкан. Ыкчам кыймылдап, мыкты стратегиялык план менен иштеген оюн каарманы жагып кылган София аны кепке тартып таанышып, кийинчерээк экөө макулдашып алып, бир убакта бир командада ойной башташат. Анан телефон номерлерин алышып, сырдашып да келишет. София Россиянын Москва шаарында жашайт. Арукеден 1 жаш улуу. Адамдардын тагдыры ар кандай болот экен. Кайбир кишилерге кайгы, бале жабышып алгандай, улам бир сыноону сала берет окшобойбу? Ошонун бири София. Анын өз атасы жүрөгү оорулуу болгондуктан эрте эле көз жумат. Энеси экинчи жолу жоктон тапкандай өгөй аталуу кылып, анысы 2 күндүн биринде үйүндө уруш чыгарып, аракка тоюп алып апасын көк ала койдой сабаган күндөрү көп болгон. Ал тургай кичинекей Софияны да чаап жибергендиктен коркунуч менен жашачу. Энеси жумушка кеткен күнү атасы аракка тоюп келгенде, керебеттин алдына кире качкан кыз кээде ошол жерде уктап калган күндөрү да болгон. Жашынганга үлгүрбөй калганда, өгөй ата курун чечип жон талаштыра чабат дагы, өнөң чыкпасын, деп коркутат. Өлтүрүп коем, ашка жүк.
Чындыгында бул үйдө негизги ашка жүк ал өзү эле. Апасы аны менен эмнеге жашап жүргөнү кызга түшүнүксүз болчу. Бир жуманын 3 күнү мас, кээде анча мынча гана тыйын алып келгени болбосо, көпчүлүк учурда апасынын аракети маңдай теринен тапкан каражат менен жан багышат. Бир жолу ата сөрөй көнгөн адатынча аны кур менен сабап атканда апасы кирип келди. Мурда денесинде жараттарын көрүп унчукпай жүрсө да, өз көзү менен көргөнгө жүрөгү чыдаган жок окшойт. Кыйкырып келип аны жакадан алды. Аракка тойгон атасы алкындаган аялды түртүп жиберди. Апасы чалкасынан жыгылып, ошол боюнча турган жок. София апалап ыйлаган менен эне көзүн ача албады. Ошентип бул дүйнөдөгү каранары, таянаарынан, асылынан айрылып бул жашоодо жалгыз калды. Ал өзү менен кошо балалыгын алып кетти. Турмуш аны башка көзгө койгулап мерез кылды. Дал ошол маалда коңшу келин келип калбаганда, окуя кандай өнүгүп, кандай аяктайт эле. Милиция кызматкерлери келип, өгөй атанын колун артына байлап автоунаага салып кетишкен боюнча аны көргөн жок. Кечке жетпей, чоочун 2 аял жана 1 эркек киши келип, аны машинага салып кетишти. Ошо менен ал балдар үйүнө түштү. Чоочун үйдө чоочун эрежелери менен жашады, ар түрдүү сыноолорго түшүктү. Кээде гана таежеси байланышып калар эле. София 10 класста окуп жүргөндө балдар үйүнүн директорунун баласы аны зордуктоого аракетин жасап, чоң чуу чыккандан кийин таежеси аны үйүнө алып кеткен. Арукенин Софиядан башка мектепте бирге окуган 2 курбусу бар. Бирок аларга Софиядай ачылып сүйлөй албайт. Балким алардын ой жүгүртүүсү башкадыр. Алар менен тамашалашат, ар түрдүү окуяларды эстешет. Кээде күлүп жатып, боор эсилгидей болот. Чындап эле, алар менен өтө көңүлдүү. Бирок эмнегедир ал курбулары менен өзүнүн турмушу, үй бүлөсү, жакшы көргөн ыры, киносу тууралуу ой бөлүшпөйт. Паркка барып, ар түрдүү аттракциондорго түшөт же көчөгө басышат. Мектептеги окуялар, мугалимдер, классташтары тууралуу талкуудан кол бошобойт. Ал эми София экөө жүздөгөн километр алыс болсо да, бири-бирин ушунчалык жакшы билгендиктен, баарлашканда чыныгы убакыт жана мейкиндик жөнүндө унутуп коюшат. Болуптур, София, көрүшкөнчө. Ата-энем келчү маал болду. Мен эми барайын. Кош. Аруке үйдүн 1 кабатына түшүп, ашканага келди. Газды жандырып, чай койду. Анан музаткычтан эртерээк алып чыгып койгон этти туурап, тамак жасоого киришти. Даам даярдоо кандай кызыктуу жумуш. Өзгөчө чөп чар менен коозуп салып койсоң, дейт Аруке. Адам сулуулук жаратып гана турса кандай болор эле? Хатаганат. Бирок алар көбүнчө талкалоого жөндөмдүү. Мына жер жүзүндө эмне деген токойлор талкаланды. Дүйнө жүзү боюнча ушундай абал. Жер бетинде бактырактардын түрлөрүнүн жарымынан ашыгы жашаган тропикалык токойлор мурда планетанын 14% түзсө, азыр 6% гана ээлейт. Индиянын токойлуу аймактары акыркы жарым кылымда 22%дан 10%га чейин кыскарган. Россиянын борбордук райондорунун ийне жалбырактуу токойлору, Ыракы чыгыштагы жана Сибирдеги токой массивтери талкаланып, тазаланган жерлерде саздар пайда болууда. Баалуу карагай жана кедр токойлору кыйылып жатат. Мунун баары каражат табуу максатында жасалууда. Ушинтип отурсак, планетабыз жоголот, экосистема бузулат. Баардык эл япондордой болсо кана. Японияда токойлор кыйылбайт экен. Ал ушинтип ойлонду. Анан үйгө ата-эненин кириши менен жаңы тема башталды. Ошентип шайлоодо аяктады. Деги жаныбыз калсынчы, деди эне бир чоң миссияны аткарып келгендей. Ооба, жыйынтыгын көрдүңбү? Мен айткам, элге баары бир акча керек. Чөнтөгү калың партиялар өтөт деп айттым беле. Ошондой эле болбодубу? Келечек дегени кимдин партиясы я? Жакшылыковдук эмеспи? Ошонуку экен. Өзүнчө чыгайын деген экен да. Акчасы көп болсо чыга берет да. Өгүтчүлөрдүн ар бирин эле $500 төлөп бериптир. Ким өзүнүн аймагынан жакшы көрсөткүч алып берсе, дагы 500 кошом дептир. Арам акчаларын чачып аткан экен. Арам акчалардын жардамы тийип атпайбы?
Ке ошонда. Арам бадалбы, эл аны алууга аргасыз. Жумуш жок, жашоо турмуш оорлоп атат. Дүйнө жүзүндө кризис, кымбатчылык. Мен жумушка барчу жолдо кайыр сурагандар көбөйүп кетти. Булар кайдан келишти? Же мурда башка жакта турушчу айтыр жаңы адамдар көбөйдү. Дайыма боло жүргөн тема. Кыз ушинтип ойлоду. Ата энеси саясатка киргенде ушинтип ала качкан аттай болуп, андан чыга албай калышат. Ал тургай кызынын жеке турмушу тууралуу сураганга үлгүрүшпөйт. Ата, апа, мен мышык багып алайын дедим эле. Интернеттен издеп таап койдум, деди өспүрүм кыз оңтойлуу учурду кармап. Кызым, кайдагыны айтпачы? Аны деген карап багыш керек. Сен сабакта баарыбыз кеткенде ким карайт аныңды? Ошо менен Арукенин маселеси жабылды. Ата эне кайрадан кымбатчылык, кризис тууралуу теманы улады. Кыз ичинен ойлоду. Ооба, кризис. Эгерде адамдар ак пейил жана иштемчил болуп, анан да өзүмчүл болбой, бири-бирине жакшылык гана каалаганда мындай болмок эмес. Алар улут, дин, расага жана бай, кедей деген класска бөлүнбөй, бир кудайдын балдары катары жашаганда, баары бири-бирине туугандай мамиле кылганда, дээрлик баардык көйгөйлөр чечилмек. Адамдын өзүмчүлдүгү, пайда табууну көздөө, менменсинүү, мына ушул жетти түбүбүзгө. Ар ким эптеп жеңил пайда табууну көздөшөт. 1 килограмм бал жасаш үчүн ары 2 миллион гүлгө конуп чыгат экен. Элестетип көр. Эмне деген түйшүк. Ал байкуштар болбосо жер жемиштер чаңдашпай, мөмү байлабай да калмак. А биздин эл ары челек менен келгендерден акча сурап отурушат. Чындыгында биз баарыбыз аларга рахматыбызды айтышыбыз керек эле. Ошол менен бул күн да бүтүп баратат. Аруке бөлмөнүн жарыгын өчүрүп баягы терезесине келди. Жылдыздар жыбырап, калаанын жарыгы менен аралашып кетиптир. Ошентсе да шаардын жарыктары жылдыздарга окшошсо да, баары бир өзүнчө бөлүнүп, бир жерге уюлуп тургандай. Алар адамдардын өмүрүнө окшош. Эмнегедир Софияга телефон жалгысы келди, бирок ал жооп бербей кечигип жатат. Мынча күттүрчү эмес эле. Байланыш кошулду. Курбусу абдан ыйлаптыр. Көзүнөн көрүнүп турат. Сага эмне болду, София? Маанилүү деле эч нерсе болгон жок. Жашырбайчы суранам, досум. Эмне болду, айтчы. Кечирип койчу. Курбусу башка сөз айтканга жарабады. София курбусунун столунун үстүндө жаткан түрдүү дарыларды байкай койду, бирок билмексен болуп мындай деди. София, мен сени мейманга чакырайын деп атам. Сени менен жолугушуу менин кыялым. Себеби менин эң жакын адамымсың. Экөөбүз сөзсүз кезигишибиз керек. Мен ошол күндү абдан күтүп жүрөм. Сен бул жакка келсең, Ысык көлгө алып барам. Окумуштуулар Ысык көл Тынч океан менен киндиктеш деп атат. Элестетсең, бир керемет жер, айланасы жер алдынан чыккан ысык суулар менен курчалган. Ошонун баары тең ден соолукка пайдалуу минералдык суулар. Аларды жер алдындагы дарыялар бириктирет экен. Каршы болбосоң, экөөбүз бир окуу жайда окуйлу. Россияга кел десең, мен барайын. Болбосо бул жакка кел. Балким экөөбүз ээрчишип Европага кетебиз. Билесиңби, кээде мен бул жашоого нааразы болом. Менин бир тууганым жок. Эне атам мага жакшы мамиле жасашат. Жашоомун ыңгайлуу бардык шартты түзүшкөн, бирок мага жетиштүү көңүл бөлүшпөйт. Жашоомдо эмне болуп атканына кайыл. Жүрөгүмдү туйлатып аткан окуялар менен бөлүшкүм келет арийне. Алар башка эле мейкиндикте жашагандай. Биз кээде гана кезиккендейбиз. Мен кээде өзүмдү өтө жалгыз сезем. Ыйлагым келет. Качан сени эстегенде ошонун баарын унутам. Сен мага абдан керексиң. Менин кандай кыялым бар экенин билесиңби? Экөөбүз адамзаттын акылына келбей турган иштер жасайбыз. Адам мүмкүнчүлүгү өтө зор. Биз адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөртөбүз. Ошондо сенин ата энең тиги дүйнөдө туруп сага ыраазы болуп кубанышат. Менин ата энем да сүйүнүшөт. Айтор, менин кыялымдын баары сени менен бирге. Түшүнүп атасыңбы? София буркурап ыйлап жиберди. Мени кечирип койчу. Албетте, экөөбүз чоң иштер жасайбыз. Бирге жасайбыз. Эми мен алсыз болбойм. Аруке телефонун өчүргөндөн кийин гана канчалык кабатырланганын тойду.
Курбусу өзүнүн өмүрүн өзү кыйгысы келгенин ага бир жолу айтып жиберген эле. Дарыларды көргөндө дароо ошол сөзү эсине түштү. Колдору калтырап, жанадан бери кандай чыңалууда турганын эми гана сезди. Денесин майда калтырак басты, бирок ал бүгүн чоң иш кылганын түшүнгөн да жок. Курбусуна айтылган сөздөр кайдан чыкканын өзү билбей калды. Убагында байланышканымды карасаң, Кудайыма шүгүр. Сыртта кумайык кабатырлангандай жан алып калбай үрүп жатат. Аны коңшунун ити коштоп, эми дуэт башталды. Булар эмнеге үрүп атышты экен? Чоң энем айткан жин шайтанды көрдүбү? Балким булар да чарчагандыр. Жыл сайын Токионун зоопарктарындагы жаныбарлар келген кишилерден эс алыш үчүн 2 айга жабылат тура. Булар да ушул короодон чыкпай тажагандыр. Күндө бизди эле көрө берип, бизди деле көргүсү жок чыгар. Дүйнөдөгү тирүү жандыктардын бактериялар болсо ошонун баарынын жашоосу бар. Адамдар болсо жер жүзүндө жалгыз жашагандай өздөрү бул жашоонун кожоюну болгондой жүрүшөт, деп ойлоду Аруке. Кыз кайрадан терезеге барды. Караңгылыкты көзөп чыгып жаткан жылдыздарды карады. Байкап караса, жылдыздар да адамдарга окшош. Үстүртөн карасаң, баары тең ынтымактуудай. Бир максатты көздөп, бир тилекти тилеп тургандай. Чынында ар бир жылдыз өзүнчө жалгыз. Балким алар да өзүмчүлдүр.